Арбаңыздар урматтуу телекөрөрмандар, Чак Түш маданий программасы назарыңыздарда. Биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн күнгө шаршемби. Биз Манас боюнча сөз кылганы турабыз. Бүгүн ошол көмүскөдө калып, атуу кылбай калган манасчыларды биздин ушул кызматкерлер эмгектенип алдыга алып чыгып, элге атын чыгарып атат. Андыктан ушундай кызматкерлерге биз алдын ала ыраазычылык билдирели. Ошондуктан мына Багыш Сазанов деген манасчыны чындыгында көпчүлүк эл журт биле бербейт. Бүгүнкү теманы биз манасчы Багыш Сазанов деп коюп ошол жөнүндө сөз кылганы турабыз. Алды менен студиябызга келген конокторду тааныштыра кетели. Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институтунун илимий кызматкери Зарина Кулбаракова келип отурат. Ошондой эле филология илимдеринин кандидаты, илимий кызматкер Жазыгүл Тойчубек кызы келип отурат. Жана азыркы мезгилде мына аты көрүнүп калган, төбөсү көрүнүп калган манасчыларыбыздын бири Төлөбек Муса уулу келип отурат. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга куш келипсиздер. Мына столдун үстүндө жаткан ушунча эмгек сиздердин эмгегиңиздер. Алды менен муну мына канча деген 3 тилде жазылыптыр. Латын тилинде, араб тилинде, андан кийин мына биз азыр колдонуп жүргөн кириллица менен жазылган экен. Негизи бул Багыш Сазанов деген бул Манас трилогиясынын 3 бөлүмүн тең айткан чоң манасчылардын бири болгон экен. Бул азыркы Нарын областына караштуу Жумгал районунун Кызыл Туу айылында 1878 жылы туулган экен. Ал эми 1958 жылы 15 февралда каза болгон экен. Негизинен эми ушул манасчыны мындайча айтканда 20-кылым эми бизге кечеге эле болуп өткөндөй сезилет, 58 жылда. Бирок көмүскөдө калып кеткен экен да. Анан негизинен бул кандай болуп баштадыңыздар ушул Багыш Сазановго кайрылуу дегенде кандай кайрылып калдыңыздар? Эмне үчүн муну алып чыгышка туура келди? Сизден баштайлы. Тил жана Адабият институтунда колжазмалар фонду бар. Ошол колжазмалар фондунда Манас эпосунун 40тан ашуун варианты, калыптанган варианты сакталып турат. Мына ошолорду жарыялап, элге тартуулоо максатында Багыш Сазановдун варианты да иштелип калды. Бул манасчынын колжазмасы 1938 жылдары башталып, ошо өзү кайтыш болгонго чейин жазылып алынган өзүнүн оозунан. Эң биринчи эле болуп муну баласы Багышев Мухаммед Садык деген уулу Араб аривинде ошо 35-38 жылдар аралыгында Араб аривинде колжазма катары түшүрүп оозунан жазып алган экен да. Ал эми кийинкилери болсо Инаят, Мусаев Инаят, Токтогулов Белек, Абдыраков Токталы деп айылдаштары, андан кийинки мугалимдер латын аривинде, анан кириллица аривинде жазып алышканда, бирок колжазма катары 60-жылдары, анан 70-жылдардан кийин гана фондго тапшырылган. Ошон менен сакталып турганда, бул Манас бөлүгүнүн 5 дептери, Семетей бөлүгүнүн 11 дептери, Сейтек бөлүгүнүн дагы 4 дептери сакталып турган. Анан биздин максат бул вариантты алып чыгуу, элге тааныштыруу, кийинки муунга үйрөтүү, ушундай манасчы болгон экен, жашаган экен, ушундай варианты бар болгон экен, эпикалык баягы үйрөнүш керек болчу да, кандай өзгөчөлүгү бар, кандай сөздөргө бай, муундарга эмнеси менен үйрөтө алабыз деп, ошол максатта бул китеп жарыяланып отурат. Жакшы, мына Манас бөлүгүн сиз түзүп чыккан экенсиз. Буга канча убакыт, мына эми мындай караганда кармап турганга оңой, окузаң оңой, бирок бул эмгекти түзүп чыгышы абдан бир канча деген түйшүктү жаратты да. Ушундай китепти жаратуу качан чыкты, кандай кылып түзүп калдыңыз? Деги эле кандай түйшүктөр болду? Буга чейин Самар Мусаев агайыбыздын убагында бул колжазмага кайрылуу болгон экен, бирок айрым гана үзүндүү жерлери баягы журнал газетага таанытуу иретинде үзүндүлөр эле гана жарыяланып таанытылган экен да, толук вариант чыккан эмес да. Анан ошо жакында эле баягы мамлекеттик
тилди көтөрүү проектисинин негизинде Абдуллажан Амантуровичтин жалпы редакциясынын алдында ушул кол жазмаларды карап баштаганбыз. Эми биздин баягы туш болгон кыйынчылыктарыбыз албетте болду. Анткени кол жазмалар эски биринчиден. Экинчиден ар ким ар кандай катчылар ар кандай жазганда, мисалы ошо Манас бөлүгүндө латын арифинде жазылган мына кол тамгасын көрүп атасыздар. Аябай жакындан көрсөтүп койсо. Аябай бул тармалданып. Мен бир да тамгасына түшүнгөн жокмун, окуй алган жокмун. Аябай тармалданып, аябай тез жазылгандыктан ушундай кол жазмада окудук да. Анан кээ бир түшүнбөгөн сөздөр болот, кээ бир таштап кеткен сөздөр болот. Баягы лупа менен бир күнү бир сөздү окуй албасак, аны калтырып коюп 1-2 жумадан кайра кайрылып келип окуйбуз. Кайраны изилдеп, кайра изилдейбиз. Анан контекстин кайра окуп чыгабыз, ал сөздү табыш үчүн. Анан бизден улуу Манас таануучу изилдөөчүлөр ага эжелерге кайрылабыз. Алар менен талкууга түшөбүз. Ушундай кыйынчылыктарга туш болдук да. Бул латын арифинен башка дагы араб арифинде дагы жазылган кол жазмалар бар. Негизи көбүнчөсү ошо Семетей бөлүгүндө басымдуулук кылган, бирок ошо Манас бөлүгүндө дагы 20 чукул бети эмнегедир араб арифинде түшүп калыптыр да. Ошол мезгилде катчыдан катчы алмашып, балким ошо араб арифинде тааныган эле катчы болушу мүмкүн да. Ошондуктан ал баягы улап жазайын деп жазып кеткен болуш керек да. Ушундай араб арифинен дагы кол жазмаларды окуп, түшүнбөгөн сөздөрдү чечмелеп, мисалы ошол кезде араб арифинде үндүүлөр жок жазылган экен да. Мисалы т, к, т деп эле коет, аны же токто, же такта деп баягы чечмелеп отурасың да, контекстине карайсың, кайра кайрыласың. Ушундай. Анан бул араб арифинде жазылган кол жазма өзүңүздөр байкасаңыздар керек, оң тарабында жазылган да. Курандын өзүнүн эрежеси бар экен. Курандын саптары дайыма оң тарапта түшүш керек, сол тарабы бир бет калтырат да. Ошондой эрежеде түшүргөн бул кол жазманы. Мына ушундай кыйынчылыктарга туш болдук. Анан лупа менен окуп, чечмелеп жүрүп отурдук да. 1,5 жылга чукул барып окуп, ошо текстин түзүп түзгөндөн кийин анан биздин жалпы редакциябыз бар болчу. Ошо редакциянын ичинде дагы карап чыгышат. Айнеге, Абдулажан агай, Мериме эже, мына ошолордун баары карап чыгып, бир сыйра көптөн ошо чоң Манас изилдөөчүлөрдүн редакциялап, көз алдынан дагы өтүп чыккандан кийин анан басмаканага бергенбиз. Канча деген кишинин, канча деген илим посттордун көз алдынан өтүп отуруп, ушундай китеп болуп жаралып атат. Мындай жакшынакай китеп чыгып атат. Жазгылай, мына сиздики да Семетей Сейтек бөлүмдөрүнө түзүүчү болупсуз да, сиз дагы айтса келсеңиз, мына биринчи китеп, экинчи китеп бар. Семетей бөлүмү бул Манас Сейтек бөлүгүнө караганда эң көлөмдүүсү болуп эсептелинет да. Бул Семетей бөлүгү негизи Манас бөлүгү 41.000 саптан турса, Семетей бөлүгү 55.000 саптан, ал эми Сейтек бөлүгү болсо толук жазылбай алган 580 эле саптан турат да. Эң эле Семетейди бул дагы эгер дагы жакшылап жазган болсо, мындан да көп көлөмдө чыкмак да. Азыр бул 2 томдук болуп чыкты, Манастан кийин Семетей Сейтеги болуп. Семетей бөлүгүн болсо мен даярдадым, Сейтек бөлүгүн Бекболотов Акынбек деген биздин илимий кызматкер дайындады. Мында деле ушундай кыйынчылык болду. Бул башка Семетейлерден өзгөчөлүгү, башка варианттардан өзгөчөлүгү, биякта Үмөтөйдүн урушу, Үмөтөйдүн окуясы башка варианттарда үстүртөдөн эле кайталанып айтылып кетет да. Ал эми бул Багыш Сазановдун вариантында болсо өзүнчө бөлүм катары берилип, өзүнчө окуя катары сүрөттөлүп кеңири берилет да. Азыр жогоруда Зарина эже айтып кетпедиби бул кол жазмалар тууралуучу? Мынакей бул кол жазмаларды карап отурганда эң оорчулугу бул мындай жазылган кол жазмалардын ар кандай түрдүүлүгү болду да. Бир эле жазуучу жазып алган эмес, муну ар ким жазган. Бул 38-жылдан 49-жылга чейин жазылып атпайбы? Ошо 38-жылдан баштап жазганда латын арифинде, араб арифинде, анан азыркы кириллица түрүндө жазылганда эң оорчулугу бизге араб арифинде, анан латиницасынын кээ бири окулат, а кээ бири мындай тармалдашып жазылган, ар бирөөнү бирден тамгасын карап окуганга туура келет да. Мына булары өзүнчө
жакшыраак жазылган, бөлүнүп баш жактары болсо тармалдашып жазылган да. Бул өтө кыйынчылыкты туудурду, канчалаган көз майды, убакытты талап кылды да. Аябай эмгектендик да булардын үстүндө дагы. Ошол мамлекеттик программа негизи 2015-жылдан 2020-жылга чейин жарыяланган да. Ошол программанын негизинде мамлекет тарабынан бул бекер мектептерге таратылчу китептер болуп эсептелинет да. Ушул Манастын варианттарын бүгүнкү күндө окуучуларга, студенттерге, ушул манасчыларга дагы, манасчылардын көбү дагы бул вариантты айтышпайт да. Ошонун негизинде биз жалпы мамлекетке таралтыш үчүн ушундай варианттарды, кол жазмаларда сакталган варианттарды таратууга аракет кылып жатабыз да. Негизинен бул кол жазмаларды Семетейдин ортосуна келгенде, негизинен Семетей бул 11 дептерден турат да. Ошонун биринчи дептеринен 6-чы дептерге чейин бул катар менен окуялар келет. Ортодон 7-чи дептерге келгенде ортодон Үмөтөйдүн окуясы кошулат. Ошол жерден окуя логикалык жактан мурункуну улабайт да. Анткени ал 47-46 жылдары Сазановду Мусаев Инаят деген адам, жана Токтогулов деген адамдар Фрунзеге чакырып келип, ошол жактан жазып алышканда, ошондон улам булардын окуялары аралашып, бири-бирин логикалык жактан улабай калган да. Ушул жеринде айырмачылык бар. Анан башка варианттардан айырмачылыгы жанагы Семетейдин окуясында кайрадан өзүнчө бөлүм болуп берилиши болуп эсептелинет да. Кол жазмалар боюнча айта турган болсок, негизинен бул бизде азыр 20дан ашык варианты чыкты. Буга чейин белгилүү болбогон манасчылардын варианттары да. Ошолорду азыр мектептерге жеткирүү иштери дагы жүрүлүп жатат, мектептерге бекер берилип жатат, манас окуучулардын бардыгы таанышып жатат. Ошолордун бардыгын белгилеп, таанытып, ушундай манасчылардын варианттары, ушундай үчүлтүктери бар экендигин элге жайылтуу болуп эсептелет да, негизги максаты. Жакшы. Ал эми азыр биз колдонуп атканда кириллица тамга менен да жазып калтырган экен. Ошол бир 3 дептери Семетей бөлүгү кириллица түрүндө жазылган да. Булар түшүнүктүү. Бирок текст башталганда эле тексттин арасында кете бересиң, мында пунктуациялык белгилер берилген эмес. Ошол жагы кыйынчылыкты турду да. Точка, үтүр, илеп белги деген, каша деген так жок. Сен башынан окуяны баштап биринчи жазып алып, анан кайрадан аны окуяны өзүнчө бөлүп, пунктуациялык белгилерин коюп чыгыш керек болду да. Анын окуялары кайсыл жерден башталып, кайсыл жерден бүтөт, кайсыл жерден берилет, ошонун баарын карап чыкканга аракет кылдык. Колдон келишинче аракет жасадык, эмгектендик. Негизги оңой нерсеси ошол кириллица түрүндө жазылган бир 2-3 дептери болду. Калган дептерлердин баары арабча, анан латынча болду да, жана жогоруда айтылгандай. Жакшы, эмгегиңиздердин акыбети кайтып буракей жакшынакай китептер чыгып атат. Эми ушуну жалпы жапатырмак кыргыз журтчулугуна жетип, чын эле ошол мектептерде кийинки өсүп келаткан муундар алып чыгат да негизинен. Мына Төлөбек мырзадай манасчылар алып чыгат. Негизинен төкөй эми мына ушул Багыш Сазанов жөнүндө кулак кагыш болуп угуп калган жайың барбы? Негизинен эле баягы азыркы күндө кыргыз журтчулугу манасчы десе эле айрым адамдар Сагынбай ата менен Саякбай атабызды билет да. Бирок ошол Сагынбай атабыз менен Саякбай атабыздын багы жанып, ушундай бир атактуулукка азыркы күндө өзү жок болсо дагы аты сакталып келатышына ушундай аркасында калган Багыш Сазанов өңдүү алардын ата-анашы дейбизби, же болбосо алардын шакирттери дейбизби, ошолордун күчтүүлүгү болгон да. Алардын чыкпай калганы эми Кудайдын бир таразасы болуш керек, баягы кыргызда айтылат, биз багы жанбай деген сыяктуу. Анан эң деле Багыш Сазановдон тышкаркы дагы биздин аттуу, баштуу манасчыларыбыз жергебизде өтө эле көп чыккан. Багыш Сазановдун варианттуулугу дагы эжекебиз айтып өткөндөй, ошол Семетей бөлүгү, Сейтек бөлүгү ошол башка манасчылардан айырмаланып турат. Мен өзүм ошол тилекке каршы ошол манас бөлүмүн же болбосо Семетей бөлүгүн окуй элекмин. Мындай аябай сырттан ыр түрүндө болобу мындай бир сыйра эле маалыматым бар да. Анан азыркы күндө ошол китептер чыгып атат. Бирок ошол чыккандан улам чыгып атат, бирок биздин колубузда азыр көпчүлүк китептер жок да. Маселен, Сагынбай, Саякбай аталгандан башка. Ошол эле менин эле колумда эмес, ошол эле мектептерде, жогорку окуу жайларда азыр мектептерге жеткирип атканым, бирок мектептегилер мындай ыр түрүндөгү манасты көпчүлүк окуй бербейт. Маселен, жанагы Манастанууга катышкан окуучулар эле окушу мүмкүн да.
Эмнеге окуйт? Себеби дегенде манастануу боюнча атайын сабак жок. Манасты изилдөө боюнча атайын сабак жок. Ошол сабакты бере турган адистер да жок. Ошондуктан ушул китептер эңири деле чыккандан кийин ошол манасты жайылтуудагы эңири де ошол манасчылардын өзгөчө салымы бар. Азыркы күндөгү ошол манасчылардын колуна тийсе, ошолор айрым бир манасчынын бири-биринен айырмасы ошол бирин-бирин улам окуя менен толуктап турат да. Бир манасчыда айтылбай калган окуя бир манасчыда айтылышы мүмкүн да. Маселен Саякбаятада айтылбай калган окуя, кемтик окуялар Багыш Сазановдо айтылышы мүмкүн. Ар бир манасчынын өзүнүн деңгээли, чыгармачылык деңгээли болот. Ошого жараша чыгышы мүмкүн да. Эңири деле ошол чыккан китептер азыркы күндө заманбап түрдө ошол китеп түрүндө жетпесе дагы ошол жанагы термин менен айтсак PDF түрүндө деп коет. Ошол түрүндө манасчыларга жетсе, ошо манасчылар окуп чыкса, аны ошого жараша салыштырып, анан баягы китеп менен жеткирбесе дагы ошол сөзүбүз менен Сагынбайдын манасы, Саякбайдын манасы мондай экен, Багыш Сазановдуку мондай экен деген таризде биз колдон келишибизче аракетти кылмакбыз. Бул эмеге кошумча айтып коелу. Төлөн мырзанын эки суроону кабыргасынан койду окшойт. Биринчиси бул ошо мектеп окуучуларына жетпей атат депчи. Бул китептер жарыяланды, таратылып жатат азыркы учурда. Анан манасчынын классикалык варианттардан өзгөчөлүгү бар. Сиз айткандай, башка варианттарда дароо эле манастын баягы Жакыптын 6 айда жүргөнү, анан манастын төрөлүшүнөн башталат да, балалык чагынан. Багыш Сазановдун манас бөлүгүндө Жакыптын балалык чагы көбүрөөк айтылат да. Буга да студенттер, балдар көп кызыгып суроо берет. Эмне үчүн Жакып атасы жөнүндө айтылбайт депчи. Бул жерде абдан кенен айтылат. Ошондой бир өзгөчөлүгү бар да сюжеттик жагынан. Ошо мен жогоруда айтып өткөн бир манасчыда айтылбаган окуя, балким ошол бир манасчыда айтылышы мүмкүн да. Ошол сыяктуу аябай кызыктуу берилген да. Баягы дан эгип, эгин эгип, ошо балалык чагы Жакыптын балалык чагы кенен берилет. Анан бул кишинин варианты тили жупуну да. Жупуну бир четинен абдан жакшы экен. Биз тили жупуну деп башында кайгырып атканбыз. Бирок жакшы нерсеси бул окурмандарга сиңимдүү экен да. Балдарга окуп берсең тез кетет да, тез кабыл алат. Аябай жакшы берилген. Бирок классикалык варианттардан мурун Сагынбай менен Саякбайдан мурун жашаган бул кишичи. Ошондой болсо дагы кандайдыр бир сиңимдүү, баягы жөнөкөйлүк көбүрөөк үстөмдүк кылат да бул кишидечи. Анан экинчи маселе PDF түрүндө деп атасыз. Бул варианттардын жана жогоруда айтылып өткөндөй 20дан ашуу вариант, манастын варианттары жарыкка чыкты деп атпайсызбы? Ошонун варианттарынын бардыгы сайтка илинип атат. Илимдер академиясынын сайтына, анан тил комиссиясынын сайтына илинет. Кол жазмалар фондунун манускрипт сайтында да атайын ушу электронный варианттар PDF түрүндө берилген да. Бардык азыр ушул манас эле эмес, биздин буга чейинки азыр 300гө жакын китеп чыкты 2015-жылдан баштап. Ошол китептердин баарын PDF варианты ошо манускрипт сайтында кол жазмалар фонду тарабынан кирип окугандар бар. Электрондук түрдө ошол жактан таанышса болот да. Колунда чөнтөк телефону бар. Ошо заманга жараша деген сыяктуу эле да. Дүйнөнүн баарын ачып атпайсыңарбы? Ошол жерден эле жакшынакай манастын PDF-ин ачып алып деле окусаңыздар болот, пайдалансаңыздар болот да. Көпчүлүк жерден. Бул тарабы жакшы, бул тарабы. Анан бул канча нускада чыккан манастагы Себетейда? Багыш Сазанов. Бул мамлекеттик жолу чыкты. Биринчисинде ошо нускасы азыраак болуп калды. Азыраак болуп калгандыктан анан экинчи жана Багыш Сазановдун 160 жылдыгына карата көп эле нуска менен чыкты. Бардык биз эми Кыргызстандагы бардык мектептерге жеткен жок да. Жок, бул азыр биринчи мамлекеттик программа негизинде чыкканда, негизи ар бир китеп 500 нускадан чыгат да. Бирок бул биздин мамлекеттик бардык ар бир мектепке таратканга жетпейт. Андан кийин бул экинчи жолу кайрадан басылып чыкты. Ошол Сазановдун туугандары тарабынан өздөрү бир 150-200 экземплярдын негизинде чыгарды. Алар өзүнүн чөйрөсүнө гана чыгарды. Таратып бериш үчүн ушул Сазанов деген манасчы бар экен, өзүнүн туугандарына көргөзүш үчүн ошондой китептерди чыгарышты да. Негизи мамлекеттик программа негизинде чыкканда 500 эле нускадан чыкты да. Бирок эң негизги китепканаларга, окуу жайларга барып калыптыр да. Биз Нарын областын сураштырдык да, Көл областын сураштырдык, жетип калыптыр. Университеттерде бар. Университеттерде бар. Элдер тааныша баштаптыр. Суроолор берип атышат да, азыр кызыгып атышат. Төлөбек мырза да жана айтып кетпеди, азыр манасты окутуучулар жок, мугалимдер жок деп. Мына Баканда институт бар, Манас институту. Ишеналы Арыбаев атындагы мамлекеттик университетте ал жерден окуп эми
барышып аткан болуш керек мугалимдер. Жок, бул жагында болуп атпайбы? Манас институту бар азыр бизде Арабаевдин алдындачы. Бирок ал жактан студенттер бүтүп чыгарып атат 4 жылдык бакалавриат мененчи. Бирок ошол студенттерге, мектептерге барышканга жумуш орду жок. Анткени бизде азыр Манас сабагы деген өзүнчө сабак жок, кирген эмес. Университетте дагы, мектепте дагы базасында андай өзүнчө саат берилген эмес. Ошондуктан азыр Манас институтун бүткөн студенттер азыр көбүнчөсү жумуш жок жүрүшөт да. Анда бул Бизде кийинки убакта иш жок болсо келип окугандар азайып кетет го. Жок, келип окугандар азайбайт. Бизде кыргыз филология факультети бар азыр, гуманитардык факультеттерде. Ошолордо филологияны бүткөндөр Манастан сабак беришет, адабияттан сабак беришет. Ошолор берип келишет да. Бирок мен тактап айта кете турайын деген нерсем бул ошол Манас институттун бүткөн студенттер бүгүнкү күндө ошо жумуш ордун таба алышпайт да. Анткени алар филолог эмес, Манас боюнча гана багытта сабак бере алышат да алар. Мисалы филолог бизде кыргыз тилин дагы адабиятында окуп чыгабыз, ошон үчүн адабияттан дагы Манастан дагы бергенге болот да бизге. Мына ушул нерселерди эске алыш керек экен, балким билим берүү министрлиги эске алабы, негизинен же ошол филологдорго кошуш керек беле, өзүнчө чыкканы менен мына жумуш менен камсыз болбогондон кийин мындай нерседе талаада калып калып атпайбы. Анан биз Манас, анан Айтматов академиясын дагы түзөбүз деп атабыз азыркы кезде. Мына ошондой нерселерге келгенде биринчи жолду жакшы жолго коюп алып, ачпаса, түспөсө ара жолдо калып калышы да мүмкүн да. Андыктан эмне дейбиз, ушул Багыш Сазанов деген манасчыбыздын аты кыргыз журтуна чыгарып атканы, угуп элге жеткирип атканына сиздерге биз терең ыраазычылык билдиришибиз керек. Анткени канча деген эмгек, канча деген көстүн майы кетип ушунча баягы булакты көрсөң көзүн ач дейт го. Ошол жаткан, бекинип жаткан ушул нерсенин баарын алып чыгып атасыздар. Бар болуңуздар дейбиз дагы. Биз Төлөбек мырзага мына ушундай манасчылар эми кийинки убакта угуп, Багыш Сазановдун вариантында Манас айтып берейин дегенге Кудай жеткирсин. Кийинки эфирлерибизде балким айтып калышар манасчылар. Азыркы кезде эми өзүңдүн баягы билген жериңен айтып берем. Жакшы болот. Кийинки эфирлерде ушу Багыш Сазановдун варианты боюнча айткандай болот. Engin Altayda tulgan Gindiginge sibugan Girgönөгүн жуган Жылгындың Алтай жер эле Телегей тең эле Айкүл Манас ата кең Жалпы кыргыз элинин тилегине келди эле Тилекти Кудай берди эле Кечегисин сурасаң Иришин тартып бер болуп Эр улуу менен тең болуп Айкүл Манас туулганда Кулагынын учу тешүлүү Сүннөтү мунун кесүлүү Алиги турган Кытай журт даңзасына чийилген Айкүл Манас туулгандаң айланайын калаяк Алиги турган Кытайга ачиркин алдын ала билинген Ата журтту Кытайдан айрып алган эмеспи Аштырмактуу чеңгелден ата журт баба конушун Айкүл Манас
наз қабылан басашар чағы болғанда бағалек күчі толғанда жүрек күчі толғанда жүткінер кези болғанда чаңға кіріп атығып қавламан наз атығып ошо кезден айкөлің қарақан үшін алғанда қалайманды салғанда жалпы қырғыз қарача ачырекін бір қуанып қалған жаңа ошонун жөнүн айтайын урушун журтум байкагын акылы сөздү көп айтсам акылыңды чайкагын акыл болор бул ишти аң сезимге койганың атанын сөзүң акыл деп акылыңда турганың жөн элең угуп койбогун жүргөндү кепти болжогун эртеңкиге буунга ачыркин жеткирүүнү болжогун арбытып кана сөздү кошпоюн айкөл шердин арбагың ар качандан бир качан азыр мени колдосо эчиркин эр деген канаң айтып тоздоюн Alтай суунун белинде ошо кезде карача айланайын жакыбың Алтайдың кара сазына кайрамастан келишип баягы Манас кабылан 15 жашка келиптир ойлотумундай жок болуп алиги турган эскара катыгын колго бериптир ана сонда карача эриксең элдик атсак деп эркин ойлоп жатсак деп тамашага батсак деп алиги турган Алтайдын ушул жеринен Чаркастандын боюна кең Акчидин карача кең Алтайдын оюна бириги турган Манасың алиги турган жеринен 84 жигит алыптыр Чаркастандын боюна ошо кезде карача уга чыгып барысы сал бурунду салмака тамашага батмака көңүл ачып жатмака бириги турган карача айланайын жанага айкөл Манас кабылан Чаркастандын боюна алиги турган аккулда олбуй солбуй камчуруп оң тетири теминип алиги турган Алтайдан эми жөндөй бериптир жөнөр жөнү кеп айтат айланайын атаке нети казат караткан ургачысын барысын курманды кагараткан камбар боздун үйрүнүн мага жылкы бергин деп салбурун деген сапарга эми барайын сапарлаш жолдош табайын алиги душман көрүнсө садайын колго берейин кактуйкасын тилейин айланайын атаке деп ошентип баягы айланайын эр Манас атасын агарылып атын сурап турганда аны ошондо жакыбың мындай кеп атты айланайын калайык аңдасаңар энен айтты айланайын каралдым алдартыңды карагын керек болсо каралдым камбар боздун үйрү менен айдагын деп ошентип баягы айланайын эр Жакып эй бозбуштаны камдатып анын арка жагында
Төрт бұрштыны сайлатып, ошо кезде Манаска эми беріп салыптыр. Еші шашып бұшып жүгіріп, ентелеңдеп қарачы. Алеге тұрған Манасың жолдош тұрғы барыптыр. Айтып қавара салыптыр, аношондо жолдош тұр. Еріксеңерек аташты, алеге тұрған Жарқастанның бойында еркін ойнап жатышты. Ошо кезде қарачы, 6 күн анда болдуштың аношонда қарачы береге тұрған жігіттер мына кем айтты, айланайын жігіттер. 6 күн мында жаттық деп, ачқа қалып қайттық деп, бұнда тұрып нетеле, еп көрісөңір еммесе, алеге тұрған жерінен бір рат сойып кетеле. Алеге тұрған бұл жігіт атын берсе бізге деп, ақ теридике салалы, айланайын дерендер, еп көрісөңір тиммеле, қан көтөріп алалы, башыбызға байлайлы, қан көтөріп сайлайлы, дево сентіп қарачы. Береге тұрған жігіттер көпілдесіп қалғанда, анасында баяға береге тұрған қарачы, сақымдан келген нарачы. Береге тұрған сақымға айтып кебін салғанда, анасында баяғы манжудан келген сақымың айтып кебін салыптыр. Сойбойбын мындан атты деп, береге тұрған жерінен ушу Манас балаға кең Алтайдың белінен уада қылып, шерт қылып, жөкір болып қойғамын. Анасындай толғадым деп осен деп баяға сақым балаң айтқанда, алеге тұрған топ жігіт береге тұрған қарачы айна қолға кеп айтып, сен қандайсың деп айтып, бұнда сен деп тұрғанда, айланайын балдарым анығын айтып жатырым. Ай көл Манас қарачы 8 жашар жасында қозы ұшыл бойлой қонғанбыз береге тұрған жерінен. Ай көл Манас балаға жөкір болып болғанбыз деп осентіп қарачы. Айна құл мұның айтқанда, Ошбұрдың ұлы Назарбек аға кезде келді дейді. Аношондо Назарбек береге тұрған жерінен атқанындағын айтты дейді. Айланайын қарачы жолын беріп салды дейді. Андан қабар айтмақа береге тұрған қарачы, оң өтік түннік жөсі, Айдарханның көкчөсі аға кезек келгенде, айдалайын береге тұрған қарачы, чоңатаң болған Қамбархан, андан кейін қарачы, алеге тұрған қарачы, айланайын Айдарханды нулелең, алеге тұрған Манасты түрі қылып қой соқчу, Айдархан ұшыл баласын қан көтіріп алсақчы, ақ теридике салсақчы деп осентіп қарачы. Береге тұрған көкчөгі айтып кебін салғанда, анасында қарачы, береге тұрған ектер көкчө, айланайын балдарым атын сойып қан болыс, басы бардың кишеміз мұнда тұрып нетеле, асқа қалсаң ерендер Алтай тоғы кетеле деп осентіп баяға, айланайын жанаға көкчөң айтып салғанда, береге тұрған қарачы, ұшу тұрған 84-тің барысы, бас көтөрбей қалғанда, Манасқа кезек келіп тұр, аношондо қарачы, береге тұрған момындай, айланайын ерендер ачқа болып баратсаң, алеге тұрған қарачы, омыртқасын ұрғылла, өз айваннан зорғылла, қаса тұлпар аққұлла, ауыртқасы аққұлла, ошо кезден аққұлланы сойғылла, аманатчаны момындай, аман сақтап қалғылла деп осентіп Манасың 15 ұшыл жасында береге тұрған балдарға атын беріп салмақа, қанданып қалды көрдің мө, аношондо қарачы, береге тұрған Шегебай эми келді шашылып, ентелеңде басығып, айланайын Манасым, ұшыл өзің баранда, ұшу тұрған Қытайға ердің ұшыл ер қылып, алдына қалып жүруші
Жердей ушуллат керек, акулаң арық еті жоқ айланайым балдарым акуланы сойғындың, ачырекин адам емей беті жоқ Кечегини манасың Алтайдан шығып жатқандан айланайын Жақыптан бір бозбыстың ал деле Уруксат берсең манасым бозбыстыны сойылды Мен мында тұрайын Ачырекин манасты ғана қаңғылайын Ай көлі манас ата кең Аңай күлдігін білгізіп 15 усул жасында Алги тұрған қарачы Жеге балағасында Мақұлдығым берделі Алги тұрған 84 Бозбыстыны сойлелі Шишкебегін саясып Қалағанның қылысып Ано сонды қарачы Бозбыстының етіне Ушу тұрған жігіттер Мында тойысып Ано сонды қарачы Қасса болбой артынан Манасы қармап алғаны Ақ тердике салғаны Ано сонды 84 Бірге тұрған жерінен Алтай суының елінен Ано сонды қарачы Бірге тұрған манасты Еми қармап алғанда Ақ тердике салғанда Қаныбыз деп барысы Айғайласып қалғанда Маназ бақырып Мынаса бұран чақырып Қайда барсақ барыбыз Үйді басса барыбыз Айланайым манасым бір чұңқырда болуды қағылайын қарача Қазатқа кірсек барыбыз Ачырекин қатары ғана тиіп Сойылдың Баракелде бар бұл мына манасшыларға өзі bir saat астық қылады, бір күн, бір жұма, бір айлап айтады. Манасшылық өнер өркінде өсін төкі. Мына азыр сен болып толып тұрған шағын күнден күнге улам өткендегіден дағы тереңдеп. Өткенде өзің тоқтаттың азыр тоқтат албай атқан учурубуз бара мына ушундай. Бул манасчылыктын касиети ырылой берсин, жылолой берсин демекчибиз. Себеби бул нерсе өтө чоң касиет. Мына ошол чоң касиетке кирип мындай жакшы чоң томдуктарды чыгарган сиздер дагы негизинен эле манасчылар аян алып баян айтат экен. Сиздер ушуларды киришип иштеп атканда кандай бир сырлар болду? Негизи эле ар бир адамга же түшүндө иштеп атканда чарчайт адам. Эми ушундан ары эмнеге кириштим буга? Иштебей деле койсом болбойбу, таштап койсом болбойбу деген нерселер болот да. Ошондо кандай бир сырлар болдубу? Негизи манас эпосу менен алектенип келатканыбызга көп эле жыл болуп калыптыр. 2007-жылдан бери. Ошондо 12 жыл болуп атабы? Ошондо манасты жаңыдан окуп, жаңыдан баштап атканда бизге жомок катары сезилчү эле. Андан кийин бара-барда кызыгуубуз артып, анан бул манасты түшүнүп калдык. Бул биздин руханий мурасыбыз. Бул мурасты жөн гана окуп койбостон, андан ары тереңдеп сүңгүп кириш керек. Анын маңызын түшүнүш керек. Маңызын түшүнгөндөн кийинки муунга өткөрүп бериш керек деген ой туулду да биздечи. Анан канчалык манас менен таанышкан сайын ошончолук дилиң да тазарат, дитиң да тазарат, ойлогон оюң да башкача болот да. Бул манастын кадимкидей бир касиети бар. Эми касиет дегенде дароо эле түшкөрө калып же дароо эле аян берүү эмес, кандайдыр бир дем күч берет, руханий күч берет. Бир нерсеге жетелейт, бул өзүнчө бир дүйнө. Анан азыркы учурда эми баягы диссертация жазып отуруп, ар кандай макала жазып отуруп, улуу муундардын изилдөөсүн окуп отуруп, чет элдиктердин, түркологдордун изилдөөлөрүн окуп отуруп, мындай жыйынтыкка келип отурабыз да. Манас деген бул өзүнчө бир аалам. Бул ааламды кыргыздын жан дүйнөсү жараткан, өзүнүн көз карашы менен. Ошол көз карашты алып кетиш керек.
азыркы учурда билесиздер ааламдашуу процесси жүрүп атат. Бул ааламдашуу процессинде дүйнө жүзүндөгү ар бир маданият, ар бир улут өзүнүн мен деген атуулдугун сактап калыш керек максатында турат да. Эми ошол максатты дагы биз көздөп атабыз да. Бул Манасты алып чыгыш керек. Ошо ааламдашуу мезгилинде өзүбүздүн өздүк мен ааламга болгон көз карашыбызды түбөлүк сактап калалы. Кийинки муунга өткөрүп берели. Тереңден изилдейли. Ачылбаган жерлерин, ачылбаган сырларын ачалы. Мунун касиетин дагы да элге жайылталы. Ар бир муун өзүнүн кан тамыры менен, жаны менен сезип билсин деп. Жакшы, негизинен эми ушул Багыш атабыздын өмүрү, чыгармачылыгы сиздер баягы изилдегенден кийин бул канча жашынан Манас айтып калыптыр деги эле устаты ким болду экен, кайсыл мектептен тарбия алды, кимдин мектебинен ушул манасчылыкка түшкөн жолу кандай болду экен? Биз ушул китепти изилдеп баштаганда биринчи ушул өмүр жолу менен таанышып чыктык, өзүнүн кол жазмалары боюнча. Негизинен Багыш Сазанов бул 17, 18, 19 жаштарынан баштап эле Манас айтып баштаган экен да. Биз ошол маалыматтарга караганда негизинен чоң манасчылардан сабак алган, Тыныбек сыяктуу ошол манасчылардан сабак алгандыктан мунун ушундай 3 жылдыктуу жакшынакай варианты жаралып отурат да. Бул варианттарды окуп отурганда башка манасчылардыкынан айырмасы деле жоктой. Бирок мунуку жана жогоруда айтып кеткендей эле тексти жупуну башка манасчылардыкынанчы, а калганы ошол чоң манасчылардан сабак алгандыктан баардыгы ирети менен жазылган да. Окуялар бирине бири уланып келип отурат да. Анан жогоруда эле Зарина айтып кетпедиби? Биз бул китептерди чыгарып койдук, мектептерге таратылып жатат. Бирок азыр кээ бир сөздөр да жүрүп жатат, мындай бул китептерди эле чыгарып койдуңар, эми буларды ким окуйт депчи. Бул китептер чыкты. Чыккандан кийин дагы бул китептердин өзүнчө тематика кылып, өзүнчө календарлык план кылып алып дагы азыр бизде бул өзүнчө тема болуп изилденип жатат да. Мисалы, бирөөсү диссертациялык иш жазса, бирөөсү илимий макала жазат, бирөөсү башка манасчылар менен айырмачылыктарын изилдеп отурат да. Биздин негизги максат бул китепти чыгаруу. Андан ары ушуну изилдеп, дагы тереңдетип, ичинде катылган сырларын алып чыгып, элге тааныштыруу болду да. Анан буга чейин мисалы Сагынбайдын варианты түрк тилинде чыгып келбедиби? Эми ошол сыяктуу эле бул кийинки биз чыгарган 20дан ашык варианттар дагы башка тилдерге которулуп, ошондой болуп жарыяланса, жалпы кыргыз элине эле эмес, башка элдерге дагы таанытууга оңой болот деген ишеничтебиз да. Дагы көптөгөн тилдерге которулат деген ойдобуз. Башка тилдерге дагы терең жайылтып, манасчылар баягы чет өлкөгө чыгып, Манасты мындай кыймыл аракет менен ооз-эки түрүндө жайылтып атпайбы, жеткирип атат. Сиздер ушул башка тилдерге кенен англис тилинде чыкса дагы балким көп тарайт беле, кенен жетет. Азыркы учурда ошо дүйнөлүк фольклористиканын дүйнөлүк картасы түзүлүп аткан экен. Ал жерге Индия, Европа өлкөлөрүнүн ооз-эки жазмалары, элдик ооз-эки чыгармалары, анан Америка индейцтеринин чыгармалары киргизилген экен. Аны ошо Москва шаарына барганда ал дүйнөлүк картаны көрдүк. Көргөндө эле Индия дегенде Индиянын Махабхарата жана Рамаяна деген эпосунан баштап майда кенже эпостарга чейин чыгып калат экен. Анан кадимкидей эле тексттери менен чыгат экен. Биринчи хинди тилинде, анан хинди тилинин өзүнүн диалектери бар да. Мынча диалектилери деп саналып чыгат экен. Андан кийин анан англис тилинде деп чыгат экен. Ал жерден дүйнөлүк фольклористиканын окумуштуулары ошол эпосту алып чыгып, анан изилдей беришет экен. Ошол картадан пайдаланат экен. Анан тилекке каршы биздин өкүнгөнүбүз Кыргызстан деп картасын басканда эле Кыргызстандан чыккан жок да. Чыккан жок. Жөн гана эле аталыштары бар да. Сагынбай Орозбаковдун, Каралаевдин варианттары эле деп турат. Тексти дагы жок, англис тилинде дагы жок. Америкалык окумуштуулар айтып атат, бизге Бүбү Майрамдын варианты жетип атат деп. Биз айтып атабыз, ал вариант баягы псевдо вариант деп. Классикалык вариант менен таанышыңыздар керек. Ошону ким киргизиш керек, ким жеткириш керек классикалык вариантта? Ошону мына акырындап келатабыз да. Ошо классикалык варианттар азыр чыкты, жарыяланды, эми англис тилине которулат. Бул 20дан ашык вариант дагы чыгып атат. Ошонун баардыгы азыр электронный болуп түшүп атат да. Эми кийинки этап деген ошол дүйнөлүк картага түшөт. Биринчи тексттери менен кирет. Азырынча сайттарга кирип атат. Анан андан кийин тексттери менен ошол дүйнөлүк карта кирет. Анан андан кийин англис тилинде кирет. Баягы англис тилин билгендер ачып
окуй берсе, тааныша берсе болот экен да. Тааныша берет да. Бул жагы жакшы экен. Маселен тиги Бүбү Мариямдын вариантындагы эрте жетип атыптыр да алардыкы. Эми Демек ошо кандайдыр бир күчтөр бар да. экен аны. колдоо көрсөткөндөр көбүрөөк болсо керек да. Эми ушул варианттагы эртерээк жетип чындыгында дүйнө тааныса экен деген жакшы тилектерди айталы, тилек кылып туралы. Анан өзүбүздүн эле ушул 7 дубанга дагы да биз Багыш Сазановдон башка дагы ушул Илимдер академиясында чыга элек манасчылар барбы? Дагы изилдеп сиздер мына биз бул Багыш Сазановду элге чыгардык, мындай эмгекти чыгардык, эми дагы бар дегендер барбы манасчылар? Азыркы учурда вариант эмес, мындай кол жазма катары эле үзүндүлөр, үзүндү болуп жазылган кол жазмалар турат. Вариант катары чыккандардан Багыш Сазановдон сырткары Молдова Асан Мусулманкуловдуку чыкты, Ыбрай Абдрахмановдуку чыкты, кол жазмасы, Шапак Рысмендиевдин варианты чыкты, Тоголок Молдонуку чыкты, аныкы дагы толугу менен араб арабинен болчу да. Каба Атабековдуку чыкты, Дункана Кочкеевдики чыкты, аны дагы быйыл эле ошо иштеп чыктык, ошо түзүүчүсү катары катыштым да. Билинелик манасчы. Ал дагы билинелик жаңы эле чыкты мынакей. Аз эле ай болду, 1-2 ай болду, декабрдын аягында чыгып калды да. Бул варианттардан сырткары вариант катары толук манасчылардыкы жок да, үзүндүлөр бар. Көкөтөйдүн ашы мисалы, же болсо чоң казат. Бир гана ошол ар кимден үзүндүлөр жазылгандар. Чыккандардан ушул экен да, Багыш Сазанов. Кийинки чыккан ошол 20дан ашык аз вариант чыкпады, ошолор толук чыкты да. Толук чыкты. Манас Семетей Сейтеги менен, кийинкилер чыккандар үзүндүлөрү менен да, эми толук эмес да. Майда. Биздин ошол дагы ушуга катар эле суроо эми жакын эле болуш керек. Дастан Манастан кийин эле эпостон кийин дастандарыбыз бар да. Дастандарыбыз деле анча мынча башка элдин эпосторунан ашып кетет болуш керек көлөмү. Анан ошол дастандардан дагы мындай чыга элек дастандар барбы биз электерден? Сиздер иштеп аткан ошол жакта Азыр ушул Багыш Сазанов деле ала турган болсок, Багыш Сазановда өзү дастан, санжыра айтып келген экен да. Буга чейин азыр бизде кол жазмалар фондунда дагы сакталып турат. Эрешим, дагы башка дастандарычы. Ошолорду дагы эми дагы толуктап, кол жазмалардан жакшылап карап, ошолорду да кайрадан басып чыгарса болот да, баардыгын толуктап. Буга чейинкиси ал жарыкка чыга элек Сазановдун варианты боюнча. Мына Эрешимди Тоголок Молдон вариантында бар. Тоголок Молдон вариантында бар. Багыш Сазановдукунда бар экен да Эрешим. Мисалы Молдова Асан Мусулманкуловдун дагы варианты чыкты, бирок дастандары чыга элек да. Негизи классикалык дастандар чыккан, Аксаткы менен Кул Мырза, жанагы Эртабылды, Олжобай менен Кишимжан, Зулайка, мына ушунун баары эле чыккан. Бирок Молдова Асандын айткан варианттары дагы бар да. Алар жарыялана элек. Аларды дагы көрүш керек да, аларды дагы ушундай кол жазмадан терип, жарыялап, анан изилдеш керек. Ушундай манасчылардын айткан дастандары дагы бар. Кол жазмалары менен таанышып чыгыш керек да, кандай жазылган. Жакшы, эми мына биз манасчыбызга сөз берели. Негизинен ушул сиздер дагы ушул фонддо өзүңүздөрдүн жана бирикмеде чогулганда эл арасында бар да, эл арасынан силер барган жерде изилдеп, азыр кыдырып келбедиңерби? 7 дубанды кыдырып келдиңер да. Ошол жактан дагы бизге угулбай жетпей калган манасчылардан кандай бир кулак кагыш болуп, угуп келгениңер болдубу? Ошол алгач сөзүмдү баштаардан мурун Сагынбай атабыз айткан экен учурунда ошол Ыбрайым Абдрахмановгачы. Азыркыбызга кейбил ошол биздин баркыбызды, биздин жазып жаткан эмгегибизди азыркылар баалабаса, кийинки биздин урпактарыбыз баалайт. Даанышмандык, көрөгөчтүк менен айткандыгы менен ошол учурдагы бийлик башындагылар болобу, айрым адамдар болобу баалабаса, мына биз барктап баалап, ошонун вариантында көптөгөн окуяларды изилдеп атабыз да. Анан ошол учурдан пайдаланып, эжелерге дагы терең ыраазычылык билдире кетем. Ошол өзлөрү чындап азыркы күндө Манаска күйгөн, Манасты сүйгөн, Манас деп жүргөн биздин саналуу гана айрым кыргыздарыбыз бар. Ошонун катарында Илимдер академиясынын кызматкерлери, жалпы жамааты ошол манасчылардын ошол эмгегин мындай көмүскөдө калып кеткен айрым манасчыларды кайрадан изилдеп чыгып,
жанагыдай айтып өткөндөй ошол көз майын коротушуп, алтындай болгон убактысын коротушуп, өзлөрүн эмгеген ошол эл үчүн, жер үчүн деп, жалпы жумурай журт үчүн деп ошол китептерди жазып, аз да болсо жалпы жумурай журтка жайылып атат. Ушул багытыңыздардан жанбаңыздар эже. Дагы талай ачылыштарды жаза бериңиздер, ишиңиздерге ийгилик. Анан азыркы күндө ошол манасчыларыбыз Кудайга шүгүр жакшы деңгээлде чыгып, буга чейин да чыкканын билебиз. Ошол Нурбек Талантбеков деген жаш манасчы бар, билесиздер. Ошонун алдында ошол азыр бир китеп жок биргеликте даярдап атат, ошол манасчылардын жалпы. Ошондо алганда бир 100дөн ашык азыркы манасчыларды жок, мурунку жалпы 100дөн бир 200гө чукул манасчылар болду. Бирок дагы баягы улам чыгарайын эле дагы эле чыккан учурлар болот. Дагы бир биякта бир манас, дагы тиякта манас чыгыптыр депчи. Эми менин оюмча бул манасчылык, манас айтуучулук жөн кишиге бериле бербейт. Албетте бир Кудайдын назары түшкөн, Айкөл Манас атабыздын бир касиети орногон, ошону уланып кете турган бир таза адамга берилет деп ойлойм. Жалпы ошол манас айтпаса да манасты таанытып жүргөн биздин адамдарыбыз бар болсун. Анан ошол манасчылар эми айтылбай калган манасчылар чындап эле көп. Аларды биз айтпасак дагы ушул Илимдер академиясынын кызматкерлери дагы да изилдеп алып чыгат деген терең ишеничтемин. Мен эми кызматкерлерге дагы бере турган суроом, негизи мына ушул нерселерди алып чыктык. Биз дагы кандай ушул максат койсок, Манас Семетей Сейтекти бийиктикке чыгара алабыз. Бийикке жеткен манасчылар айтып, Сагынбай, Саякбай аталарыбыз айтып дагы жеткирди. Биз азыркы ушул муундарга, кийинки муунга өзүбүз замандаштар аркылуу дагы терең жеткире алабызбы? Кандай кылсак болот? Терең жеткире алабыз. Бизге бир чоң мисал болду ушул доордо. Улуу Чыңгыз Айтматов, жазуучу. Ал өзүнүн чыгармасына Манастан азык алып колдонгон да. Аны тана албайбыз. Бул жазуучунун Манасты ушундай трансформациялап колдонгонун чыгарма катары жаратып, анан аны деген элге сиңимдүү болуп, ал чыгармалар аркылуу көптөгөн балдар тарбияланды да, тарбияланды. Ошол сыяктуу бул эпосты дагы кандайдыр бир заман бапташтыруу же трансформациялоо аркылуу кичүү муунду окутушубуз керек. Окутушубуз керек. Албетте программалар бар. Албетте сабактар жүрүп атат, аздыр көптүр. Бирок мунун коддору болот да, бул эпостунчу. Коддору деп коет, эми символизм болот эпоста. Өзүнүн ичинде табияты болот. Ошол табиятын коддорун туура түшүнүп, анан ошону азыркы орус тилинде айтканда лат деп коет го, азыркы мезгилдин талабына жараша салыш керек да. Ошого салып, жеткирип, анан кичүү мундарды окутуш керек. Мен ушу жазуучу, улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун мисалын аябай неме кылам да, улуу тутам, туу тутам, аябай туура иш кылган. Ошондой бир жаратуучулук керек болуп турат азыр бизге. Туура айтасыз. Бүгүнкү күндө ошол биз жеткирүүнү максат кыла турган болсок, бул бала бакчалардан баштап эле ушул тарбиячылар Манасты ошолордун деңгээлине жараша, жаш өзгөчөлүгүнө жараша окуяларды жомок катары өз-өзүнчө кылып, жеткиликтүү кылып айтып берсе болот да. Анткени бул Манаста бардык бир Манас энциклопедия болуп атпайбы? Бул ичинде бардыгы бар. Тарбия бар, үрп-адат бар, каада салт бар. Алардын бардыгын ошол садиктен баштап мектеп окуучуларына чейин өз-өзүнчө окуя кылып, ошолорду аткартып, ошолор жөнүндө өз-өзүнчө Манас айттырып, үйрөтүп, конкурстарды жарыялап, ошондон андан ары улап кетсе, андан ары кийинки муунга жеткирүүгө дагы жакшы бир мүмкүнчүлүк болмок да. Ошол мугалимдер дагы өзүнчө ошол биздин кийинки чыгарган варианттар менен кененирээк таанышып, андан ары дагы ошол окуучуларга жарыялаганга аракет кылыш керек да. Азыр биз ушу Менде бир кошумча бир жөнөкөй мисал келтире кетейин. Балдарга сабак өтүп атканда, баягы сюжетти айтып берип өтөсүң да программа боюнча, анан сюжеттен тажап кетишет да балдарчы. Баягы эле сюжет Манас төрөлдү, чоңойду, анан ал согушат, анан басып алат, анан Кытай менен калмак менен болду депчи. Анан мен жогоруда айттым, коддору, символдору бар деп. Манасты мындай бир караганда эле курал-жарактар деп алса болот да, бир система катары.
курал жарак дегенде эле жөнөкөй октон жаадан башталып арбалетке чейин сүрөттөлөт. Сагынбай Орозбаковдун вариантында ийнине салып замберек дейт. Атат депчи. Кайсы бир чакырымда ошону сүрөттөлүшүнөн эле бай жанагы бир чакырымга аткан эле заманбап анан лазерда сүрөттөлөт да. Көзүндө огу бар депчи. Мындай нур чачат деп, ошо нур менен атат деп. Мынакей көрдүңүздөрбү? Ошол курал жарактардын баардыгын алып чыгып алып туруп балдарга окут. Өзүнчө тааныштырыш керек. Ар бир куралдын жасалышы дагы берилет да ал жактачы. Кандайча жасалат, эмнеден жасалат, кандай жерде колдонулат, ошонун баарын өзүнчө көрсөтүш керек. Анан Манасты жана кырк чоролору менен Каникей узатат да, кырк кыз менен. Узатып атканда жакшынакай ак колпок кийим кечелерин баарын жасап берет. Ошондо деген уузчулук сүрөттөлөт. Кандай ийне жип, топчу, кандай кездеме, мына ошолордун баарын кыздарга үйрөт. Тамак аштар бар, гүл жасалышы бар. Ошонун баарын баягы коддор менен жакшынакай кылып үйрөтсө туура айтасыздар. Өзүнчө бөлүп көрсөткөнгө болот да. Убактыбыз дагы соңуна келген экен. Негизинен Манас темасында биз айта берсек чындыгында түгөнбөйт. Али көп бар. Кийинки эфирде да сиздерди чакырабыз. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар ушул кыргыз эли үчүн, Манас үчүн талыкпастан, чарчабастан кызмат кыла бериңиздер. Рахмат. Урматтуу телекөрөрмандар, биздин көрсөтүүбүз соңуна келип жетти. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча аман туруңуздар.